Досуң өкөңөр акча жок болгондо жана курсак ачканда. Брат, карызга төлөп турчу питанияны, хорошо? Мен просто бул жескен пирежеге дохрена карасым да кой. О, кунлабы балам, кандайсың? А сен жок эле көтөкөсү. Эже коюңузчу, антпеңизчи. Отура береличи, мен бунун ордуна төлөйм эжем, акылбы, хорошо? Лучше батырактан Себастьян кылгыла, азыр Субзера келет. Брат, сен да Субзерага карызсыңбы я? Дохрена карасың да кой, жүр кетип калайлы ал келдикте. Бека, карызды бер! Ой, Рейден! Өлдүң ба не көтөкөскө? Карызды бербейсиңби? Мен сага бербедим белем пирожкиге 20 сом. Кана ошол. Субзиро жаным, мен сага жардам берем буларды айрыганы. Бергиле мен любимый акчаны. Скорпион жаным дебегин мени. Өлдүң го Рейден. Бир аз акча өрүп турчу, берип салайын мына жумотторго. Бир тыйын жок деп кой, брат. Акча өрүп тургун энең дурайын кунлабы досуңа. Жол болсо досуңдун көчүгүн айрыйм энең дурайын. Билесиңби эмне дейм мен сага? Хайры бер мага пох. Айрыйм анда энең дурайын. Хей, мал, ресторан жабылды, жол көзүмө көрүнбөй. Менин атым Бишкек Смок эже антпеңизчи. Үйрөтпө мага, сука, нан. Ой, жеңишпи я? Кемпир абат эже, эмне ырыт салдың байкуш эжени? Рейден. Бул мен эмес, брат, акынан урсун өлүп кетейин. Анда ким кылды буну я? Бишкек Смок деген адам экен. Жок. Бул да консачник болчу. Да консачник. Досторуң менен жүргөндө апаң чалып калганда. Болду ченең дурайын, көчүңөрдү ысылачы өкөңөр тең. О, энең дурайын. Алло, мам. Алло, балам. Кандайсың, мам? Ай, түрүсүңбү я? Мам, эмне болду я? Ай, нанага келди өдүм мен сага. Мам, унутуп калыптырмын, кечиресиздер. Анан барганда ала келем, макулбу? Я. Эртерээк кел үйгө, сагалап жүгүрөбөйт. Хорошо, мам, макул давайте. Ким момпосуй мен, я. Мен момпосуй, мам. Кандай укпадым? Мен момпосуй дейм. Ага. Азыр токтосоңор өкөңөр тең айрым менен турайын. Макул момпосуй. 30 жашка чыгып, үйлөнбөй калганда. Эже, мен короче мына кызга үйлөнөм. Мына кыз менен кошом, макулбу? Мынага үйлөнөм. Болдучу. Эмне эле мага тийип атасың, а? Жаным, мен сени жакшы көрөм да. Экөөбүз чогулобуз да. Турабы я? Эже. Экөөбүз чогулобузбу? Экөөбүз үйлөнөбүз да, турабы? Атаңдын башы үйлөнө сыктыңбы? Сен вообще старыйсың уже. 30га чыгып кеткен динозаврсың. Өзүң ошого менен жүргүн, уктуңбу? А мен 18демин. О, досуңа үйлөнгүн. Досуңа? Мени кошпогула өзүңөр разборка. Эркек да ёма, турабы? Же Карабач алдыңдай көзүң менен. Не болду? Мен калып эмесмин, уктуңбу Бека? Мен үйлөнбөйм сага в жизни. Ой, эчтеке айткан жокмун мен, ой. Просто сен капкара көздөрүң сулуу экен, брат, ошо. Азыр башыңды жууп туруп көчүңө тыгып салбайын. Нормально болчу, брат, айтып коеюн. Жөн эле мактап койдум, брат. Эртең эмне кыласың? Баняга барып келбейлиби, я? Сен мени долбоёб деп ойлотосуңбу, я? Жок, брат, если баня не хочешь, тогда давай сауна, ошо. Ой, гангир баштар. Жаңы жылда бардыгы парочка менен Асен жалгыз болгондо. Үйлөнөсүңбү мага? Жок, ай, бар жоголчу цыганка. Менде акча жоктур, кетчи, бол. Мен көрдүм эле атканыңды. Жок, ай. Одинокий болуп билеп жаттың го байкуш болуп. Мен цыганка болсом деле зато 5 бармак жасалам. Үйлөнөсүң мага, а? Я. 5 бармак наттырып, Атаң башы бар жоголчу деген жасабасыңбы, я? Ада давай мен кеттим. Башка элебачы жаным. Еще манты мен оромо жасалам атак. Манты мен оромо, базар жок. Мага үйлөнсөңчү, гангир баш, сен вообще иштебейсиң. Мен баарын зыңкылдатам өзүм, отвечай, акын өлүп кетейин. А главное, мен сине PlayStation алып берем, компьютер алып берем, еще и күнүнө өтөшөктө тебишебиз, атак ошо? Күнгө төшөктө тебишебиз. Я новый бог. Мне, мое тело селился Бог.
Эмнеге сиз страшныйсыз, эже? Эже тебе мени уктуңбу? Сестренкадагы бакыр башкысын дырайнын келтиң менен. Сиз эже, атаң башы фу. Так, мен азыр бир заклинание айтам, ошондон кийин өлүк тирүү болот. Силер 5 эле гана суроо бере аласыңар ага. 5 эле гана. Андан кийин өлүк навсегда өлгөнсүз болот. Түшүндүңөрбү, я? Аха, түшүндүм. Кечке эле жата бербей бул ушинтип сасып коюп. Азыр кой тур, 1 секунд. Так. Берламон туренең дурайын. Берламон туренең дурайын дем. Балким тур эмес айтып койгом ошол. Буна шапка. Мен чынмы чичкон жокмун, памперсим бар, коркпой эле кой. Так. Анда эмеси баштайлы. Сен кышында өлүп калдың белең маршрутка күтүп атып остановкада. Ооба. Базар жок. Ой, то есть кечир, сен өлүп калдың да. Так что не стоит температура Джеки Чан. Дагы 4 суроо калды ошондо, я. Ооба. Жок, сага айткан жокмун мен вообще-то. Буну да эсептеп койду ойнуң дурайын. Ооба. Жапчы жаңды. Жооп берчи. Мен сени сурап жатканда гана, түшүндүңбү, я? Макул. Зачем сен буга оштукча сүйлөп атасың, я деп ар бир суроого? Мен оштук эмесмин. Туйнин көтөгөскө. Зато мен оштукмун. Атаңдын башы сен жоголчу мага тийишпе. Балдарым сураганда апаң менен кантип таанышкам. Түндө сен бычаң менен белиме сайып оттуңбу же? Ооба, бычак болчал. Натүрү. Ой, эмне болду анчалык? Как будто сен биринчи жолу жатып атасың кыздын жанында, я. Натүрү биринчи жолу, Канчанчы жылкысың сен балакай, Мен пограничникпен, мага кыздар менен жатса албайт. Түшүндүңбү? Сен балакай турбайсың беле кыздар менен футбол тебишпеген төшөктө? А сен жумурткаларың оорубайбы эгерде сосискадан майонез чыкпаса? Жумуртка сосиска деп атабачы аларды. А кантип атайын анда? Атаң башы. Баш тартпайгы, уктуңбу? Мен уккам эгерде жумурткаларды бышырып турбаса, алар шишип, жарылып кетет деп. Бирок мен ойлойм буну жигиттер калп эле придумать этип койгон, чтоб аларды желдеткендей. Как будто мага керек алардын жумурткалары. А эмне кароолчу кыздар жокпу жумушуңда? Жок, кароолчу постто жок кыздар. Жигиттер менен жигиттерби ошондо? Жок ай. Бир да жол эмеспи? Биз голубой эмеспиз. Биз эркекпиз настоящий. Эшикте эшектер бар да турабы зато? Значит, кол мененби жалаң? Понятно, почему оң колуң менен учурашпайсың сен. Дурайнын кызы. Сен өзүңдү жаба аласыңбы, я? Сен өзүңдү жаба аласыңбы, я? Атаңдын башы сен жоголчу мага. Саламатсыздар достор, кандайсыңар? Силерди чоң сагынып кеттим. K100 каналынын автору. Кандемесе чоң сырыныч достор. Лайк, комментарий жазып коюңуздар. Активность түшүп калды бир аз каналдыкы. Ошондуктан силердин жардамыңар менен баарыңыздарга чолукканыма чоң кубанычтамын жана көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Андемесе көрүшкөнгө чейин.